алышта болсо муну только кур менен кылышат да, эңкейипчи. Мойын жолу. Курдан колуңуз чыгып кетсе дагы эскертүү берет. Курдан колуңуз 3 жолу чыгып кетсе эскертүү берип салат. Мелдештен четтетилип кетесиз. Дзюдодо стойка болот. Бул жерде нормабы? Ошол стойка менен кылышат. Если мындай стойка болуп, мындай жатып, тийине түртүп, өзүңүзгө сүдүрө берсеңиз, дзюдодо шыды болот. Же болбосо закөр чыгып кетсеңиз, эскертүү берет. Динара Камчыбекова учурда дзюдо, алыш күрөшү боюнча спорт чебери. Жаштайынан спортко аралашкан балбан кыз күрөштөн самбо, алыш күрөшү, казак күрөшү жана дзюдо менен алектенип келет. Ар дайым машыгуунун үстүндө жүргөн каарманыбыз бул күнгө чейин Кыргызстандын 3 жолку чемпиону болуп, Азия оюндарына 2 рет катышып, коло медалынын ээси болгон. Ал алгач спортко келүүсүнө атасы себепчи болуп, өзү жол көрсөткөнүн айтат. Бул биринчи бул спортко келген себеп бул атам, өзүмдүн атам себептүү. Кичинекей жаш кезимен тойлордо азыр кыргыздарда күрөштүрөт го. Ошондой эле аталаштар менен күрөштүрчү эле жайлоодо. Андан кийин баскетбол ойноп жүрүп, баскетбол ойнодук. Дзюдо болду, дзюдо менен күрөштүрдүк. Азыр бир дзюдо эмес. Дээрлик азыр жашпыз да. Өтө көп. Дээрлик эле көп эле спорттордон катышып атабыз, бир нече. Спорттун ары татал, ары машакаттуу жолунда алдыга умтулуп, Кыргызстандын желегин желбиретип келе жаткан чебер күрөшчү жакында гана өткөрүлгөн 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышып, казак күрөшү боюнча 70 кг салмакта 2-орунду багындырган. Түркия мамлекетинде өткөрүлгөн бул мелдеш анын өмүрүндөгү чоң күрөштөрдүн бири болгон. Азыр эң чоң жеңишим бул азыр көчмөндөр оюну. 4-дүйнөлүк быйыл 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюну өттү. Турцияда, Измир шаарында. Ал жерде 2-орунду алдым. 2-орунга күрөшүп аткан кезде Турциядагы спортсмен кыз менен чыктым. Аны жеңип бараткам. Жеңип бараткан кезде өзүмүн ал уже убакыттагы бүтөйүн деп калганда. Бүтөйүн деп калганда кичине ошол убакытты созуп коеюн деп дээрлик убакытты созгонду иштеп аткан кезде ал бросокко чабып мен жыгылбаган аракетин кылган кезде сол колум менен таянып, ал менин колумдун үстүнө түшүп жаракат алып калды. Спортто эң жакшы нерсе бул күн сайын элим үчүн деп аракет кылуу деген каарманыбыз учурда Ош шаарындагы Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде 3-курста билим алууда. Окууга жана машыгууга бирдей убакыт бөлүп жүргөн спортчу бош мезгилинде жаш өспүрүмдөргө дзюдо боюнча машыгууларды да өтүүгө жетишип келет. Сатибатал агайдын сунушу менен болуп калгам мен. Агай болсо келип жардам бер деп алышка дзюдодон өтөт болчу. Алыштачы группасы бар болчу. Ошол группама келип жардам берип кой деп, ошентип айткан, жардам берип кой деп суранган, анан келип жардам берип жүрүп, биринчи жолу келип жардам бергенде агай олтуруп, мени карап олтурганда, тренировка кылдырганымчы, анан уже тренировка бүткөн, болду эми сен ушул жерде иштейсиң деп эле калтырып койгон да. Сен ушул жерде иштей бер, сен убактың барда окуп, иштеп, тренировка кыла бересиң. Өтө булар менен бирге машыгып турасың, так кошумча деп. 1 жыл болду тренер болуп иштеп атканыма. Келечекке чоң максаттарды коюп, талыкпастан аракет кылып келе жаткан жаш спортчу алдыда дүйнөлүк деңгээлдеги оюндарга катышып, кыргыз спортуна өз салымым кочсом дейт. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.